Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков судья Алымкулов Айдарбек Бекишевичтин жаркын элесине арналган таяк тартыш масс рестлинг боюнча Кыргыз Республикасынын ачык турнирине катышты. Эскерүү иш-чарасына Айдарбек Бекишевичтин жакындары, туугандары, саналаштары, кесиптештери катышты. Өз сөзүндө Замирбек Базарбеков Айдарбек Алымкулов эмгекчил, принципиалдуу, компетенттүү, кесиптештеринин урмат сыйына ээ болгон судья катары эсте кала тургандыгын айтты. Судья катары иштин өз убагында жана сапаттуу каралышын камсыз кылып, өзүнүн идеялык деңгээлин жана ишкердүү чеберчилигин жогорулатуу боюнча тынымсыз иш жүргүзгөн. Бүгүн болсо Айдарбек Бекишевичтин туугандары анын жаркын элесине арналган таяк тартыш масс рестлинг боюнча Кыргыз Республикасынын ачык турнирин уюштуруп жатышат. Юстициянын биринчи класстагы кеңешчиси болгон Алымкулов Айдарбек Бекишевич дайым ишине жоопкерчиликти карап, сот тутумунун өнүгүшүнө өз салымын кошту деп айтсам жаңылбайм. Айдарбек Алымкулов 1995-2010 жылдары Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында ар кандай кызматтарда иштеген. 2010 жылы Ысык-Көл облусунун Түп райондук сотунун судьясы болуп тайындалган. 2013 жылдан 15 жылга чейин Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин катчылыгынын инспектору болуп иштеген. 2015-2020 жылдары Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун судьясы кызматында иштеген. 2020 жылы Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы болгон.